Алымқадыр Сабердинович, айтсаңыз да, мынау Қырғыз фармация ишканасынын гос программасы барбы, бир атайын? Мындай божомол 25-ке, 26-га программа барбы силерде? Камила Абдуразаковна, биздин программаны Кыргыз фармациясын үчүн жакын арада Садыр Нуркожоевичтин чоң жыйынында алып биз чыктык. Ал жерде болгон проблемалардын баарын айттык. Мынакей 1 миллиард бизге акча бөлүндү эле, анын 400 миллион сому билесиздер. Инсулин сатылып алгандан кийин ал кайтылып келбейт. Онкопрепарат сатылып алгандан кайтылып келбейт. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн программада Кыргыз фармацияны өнүктүрүш үчүн эки программа бар. Жанакы фомуска, дары-дармекте бөлүнгөн фомуска акчаны Кыргыз фармацияга отургузуп берсе, эгер ал Садыр Нуркожоевич тапшырма берди. Алтынбек Кыдыралиев менен Алтынбек Осмоновго берилди. Закон боюнча эгер бериле турган болсо бирага бергиле деп. Эгер берилбей турса, Кыргыз фармацияга 2 миллиард сом белгиле деди. Ошондо гана жана биздин койгон программа боюнча заводдордон прямой биз ала баштайбыз. Эмне үчүн биз азыркы кезде 600 миллион сом менен иштеп атабыз. Заводдорго бергенде 30% доплата кылбасаң бербейт. Ошондой болуп биздики азыр программабызда биринчи очередь биз акчаны чечип алсак 25-жылы арзан баада качественный дары-дармектер келет. Мен муну эмне үчүн сурап атамын? Себеби билгим келип атат да. Мына мага азыр эле маалымат келди. Лейлектен чалышты да. Сизде кабар барбы жокпу? Гепатит А, Б, С ооруларын аныктай турган тест системалары таптакыр жок экен. Лейлек эмес, Баткен облусунда жок. Кыргыз фармация ишканасы ген тендер өткөрүп алып берет эле. Бирок тендерде өткөн жок. Ал Кыргыз фармация биз менен маселеси да жок дейт. ДС, ИФАН, ИФА, анти-НСУ деген тест системалары бир да жок экен. Кантип аныктайбыз? Бул маселени билесизби жок? Камила Абдуразаковна, мен бул жерде дагы ушул трибунада айттым эле да. Сиз айткан тестти азыр дүйнө жүзүндө жок болуп, эки эле өлкөдө болуп атат. Биз алар заявка берип атабыз. Бизге бербей атат. Эмне үчүн дегенде, биздин лабораториялар 7 чоң лаборатория областтарда, 2 Бишкек менен шаарда иштеп атат. Специалисттердин бардыгы бар. Бирок ал тест деген дүйнө жүзүндөгү заводдон чыкпай атат. Эки эле заводдон чыгып атат да, алар өзүлөрүнүн эле өлкөлөрүндө калтырып атат. Биз алардан суранып атабыз. ВОЗго да чыктык. Чыгып атабыз. Бизге да бергиле депчи. Мен Кудай буйруса, мынакей ВОЗго да жаздык, чечип калса биздин өлкөгө берет. Анда тест системасы жок. Оорусаңар ооруй бергиле, өлсөңөр өлө бергиле деген мамиле болуп калат. Кандай болот анда? Маселе чечилиш керек да. Чечүүнүн жолу болуш керек да. Кандай болот анда? Мен ошого силерде бир гос программа барбы деп атамын да. Бул анда Кыргыз фармациядан алып туруп түздөн түз өзүңүз киришиңиз керек болот. Булар тендер өткөрбөсө, ал тестти таппас кандай болот? Ким аныктайт анда ооруну? Ошон үчүн Лейлек районунда мен Кулунда айыл өкмөтүндө дегиле биздин райондогу мен гепатит менен ооругандарды өткөндө сизге айтканмын. Гемодиализ частныйлар менен сүйлөшкүлө деп атып, мына азыр главврач сүйлөшүптүр, эми ушуга жардам бергиле, эми жакын күндөр. Жаңы жылга чейин чечилиш керек да. Главврач таптым деп атат. Бу жерде тест системасы жок болсо кандай болот эл? Камила Абдуразаковна, Өзбекстанда да жок, Казакстанда жок, Турцияда жок, Индияда жок. Жок, бул болуш керек да. Биз да суранып атабыз бергиле деп. Акчабыз бар, биз заявка берип атабыз. Бергиле деп. Бирок жанакы мен сизге айтып атпаймынбы? Дефицит болуп атат дүйнө жүзүндө. Жок, мен бул жоогуңузга канаттанбадым. Бул чечилиш керек да маселе. Муну биз көтөрөлү, ушу маселени мен врачтар менен кеңешейин деп атам. Мына азыр мага маалымат келди. Анан сизде мунугу мен эми 23-24 комитетте талкууладык. Сиз айтсаңыз, мунугу профилактикалык иш-чараларга канча акча бөлүнөт? Камила Абдуразаковна, гепатитти коюш үчүн сиз айткан тест макул бизде жок болуп атат. Башка метод менен биз коюп атабыз диагнозду. 18 000 кишиге койдук. Экспресс тесттикин азыр биз дагы чечебиз.
башка байлоолорду мынакей мага айтышты, бардык жерде диагнозду коюп атабыз өзүбүздүн мурдакы метод менен, өзүбүздүн тест менен. Эми сиздин бул жолуңузда азыр арттагылар айта коюшту да. Мен канааттанбадым, мен муну иликтейин, макул. Калп айткан болсоңуз ушул жерден дагы эме кылабыз, экөөбүз жолугушабыз го. Муногу профилактикалык иш-чараларды айтыңызчы. Мен убактым токтоп тургула, мен 2 жолу кайталап атам. Кандай, канча акча бөлүндү? Профилактикага. Так, профилактика боюнча мынакей первичкада 2 миллиард адам каралыптыр. Мен эмне бекер сурабайм да. Мына 1952 жылы Англияда, Лондон шаарында 13 миңге жакын киши смоктон каза болуп калган. Бул тарыхта бар. Мына биздин шаардагы смокту караңызчы азыр. Мен түн 2:30 тиги сапардан келдим. Дем ала албайсың. Бишкек шаары шунчалык. Мен бүгүн көтөрүп чыгайын деп аттым эле смок маселесин. Сиз бир коопсуздук комитетине маселе көтөрүп, массалык маалымат каражатынан смок маселесин, ой, менин элимдин ден соолугу керек, мага жардам бергиле деп МЧС, экология министрлиги болуп бир иш-чара өткөрдүңөрбү? Мен укканым жок да. Бул смокту кандай? Бул смоктун артынан эмне деген оорулар келип атат, туурабы? Жүрөк кан тамыр ооруларын бүгүн мына статистиканы карасаңыз 50%га жакыны жүрөк кан инфаркт ушуга окшогон оорулардан каза болуп калып атат да. Бул алдын алуучу бир иш-чара уюштурбайсызбы? Мен ошон үчүн сурап атам, профилактика деп, иш-чара деп. Неге ушуга кайдыгер карап атасыздар дейм да. Камилар Рызыковна, ушул Бишкек шаарында смог боюнча кайсы ооруларды алып чыккан боюнча биз 2 жылдан бери научный иштер жүргүзүп атабыз. Эң чоң эме бул респираторный заболевание деп коет, ошолордун баардыгын биз доказать этип көргөзүп атабыз. Бул деген оору жүрүп атат деп. Буну биз мынакей Дубайда дагы азыркы кезде сентябрда Вашингтондо болгон климатический жана өзгөрүүлөрдө да биз дагы ушулар боюнча далаш эттик. Эми сиз айткандай бул чоң мамлекеттик программа боюнча иш жүрүп атат. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат, ата жұрт Кыргызстан Талиева. Мен оюм жыйынтыктап алайынчы. Мына сиз ушуга даярдыкты сиз беришиңиз керек да. Чоң улуттук программага сиз коңгуроону кагып, улутумдун, мамлекетимдин жарандарынын ден соолугу мага керек деп коопсуздук комитетине маселени алып чыгып, биз да мына жогорку кеңештин депутаттары 25-жылга ушул смог менен күрөшүүдө, экология жылы дейбизби, эмне дейбиз, ушул бир иш-чараларды колдонбосок акыбалыбыз өтө оор. Бишкек шаары мына 1-орунда турабыз. Биз азырчы мына Борбордук Азиядагы шаарлардын ичинен смог боюнча 1-орундагы шаар болуп атабыз. Буга бир коңгуроону сиз кагыңызчы. Элдин ден соолугу, сиз кайдыгер эмес болсоңуз, реформа жасайм десеңиз, эртең ушул миллиард акчаны үнөмдөбөй биз ушул тиги смогко күрөшө турган болсок, биз могу жакта сиз тиги оорулардан үнөмдөлгөн болот да, бул жака беришибиз керек да. Андан көрөчү. Мен ойлойм, бул маселеде биз сиз коңгуроону кагың, биз жалпыбыз сизди колдоп чыгалы ушул маселеде. Азыр кары картаңдарыбызды мына кыштын күнү биз оорутуп алабыз, эгер ушул акыбал менен кете турган болсок. Муну жалпы бул мамлекеттик программа болуп чыгыш керек чынында. Өзүңүз баштадыңыз, чынында сиз коңгуроону кагыңыз. Бул чоң профилактикалык жумуш. Смог менен мына Кытай мамлекети күрөшүп эле койду. 12-13 жылдар мен барганда мына биздин Бишкек шаарында смог болчу. Азыр баргылачы, эң таза шаар 10 жылдын ичинде күрөшүп чечип алды маселесин. Ошон үчүн ушул маселеде биз күрөшөлү. Мен ушуну айткым келип атат. Башка оорунун баары ушул смогтон чыгып атпайбы азыр? Эң оор оорулардын баары рак оорусунан баштапчы. Мына азыр Англияны карагыла, рак боюнча ушундай оор оорулар боюнча алар оорулардын саны төмөн. Эң таза шаарларда оорулар жок кесе. Ошон үчүн ушул маселени биз парламенттагы ушул маселеде жардамга келишибиз керек. Сиз ушуну көтөрүп чыгыңыз дегим келип атат мен. Рахмат. Макул, Камила Мырзаева. Рахмат. Кийинки сөз Ашимова Динара Ашимовнада. Рахмат,